урматтуу Жаныбек Калканович, ошол сиздин укук бузуулар жөнүндө кодексине ветеринария жаатындагы мыйзамдарды бузууларга карата өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу демилгеңизди колдойм. Бул жерде эпизоотиялык абалды тийиштүү деңгээлде кармап туруу абдан маанилүү экен. Бирок айыптарды киргизүү, алардын өлчөмүн көбөйтүү менен гана жагдайды жакшыртууга болобу, болбойбу деп кандай ойлоп атасыз сиз өзүңүз? Карим Имзарович, бул жерде сиздин айтканыңыз туура эле, анткени бузуулар менен бул штрафтарды көбөйтүп туруп эле оңдоп коюш мүмкүн эмес. Бул бир башынан эле эпизоотиялык чөйрөнү оңдоо боюнча ветеринардык кызмат менен ошондой эле жерлердеги ветеринардык врачтар менен иштерди жүргүзүп атабыз. Ошондуктан бул эпизоотияда жакшы болуш керек, анан кийин бул ошол эле балык чарбасында болобу, ошол эле башка чөйрөлөрдө болобу, бул эпизоотия болуш керек, таза болуш керек. Бул негизи сиз өзүңүз билесиз да, ошол жерде комплекстүү иштер болуш керек. Азыркы убагында кандай комплекстүү иштер аткарылып жатат аталган чөйрөдөчү? Эми азыр ветеринария службасында комплекстүү көп иштер жүргүзүлүп атат. Эгерде кыскача токтолуп кетсе, анда ошол службанын директорун сизге маалымдап берсин. Саламатсызбы, Карим Илимзарович. Бул эпизоотиялык абалды туруктуу сактоо боюнча биз жылдын башында өлкө боюнча план бекитебиз. Бизде өзүңүздөр жакшы билесиздер, райондук жана шаардык башкармалыктар бар. Алар ошо жергиликтүү бийлик менен дагы биргеликте ошол канча мал болсо, ошонун башына карата план бекитилет. Бул боюнча бүгүнкү күндө толук иш-чаралардын бардыгы аткарылып жатат пландын негизинде. Жана эпизоотиялык абалды туруктуу кармоо боюнча бизде бүгүнкү күндө жана вакцинация, башка иштердин бардыгы тийиштүү деңгээлде жүргүзүлүп атат. Мен эмне себептен сурап атам, бул мурунку жылдары мен ветеринарлардын республикалык ассоциациясынын көйгөйлөрүн көтөрүп чыккан болчумун да. Алар ветеринарлардын саны аз экендиги айтып койду. Анан баары 60%, 57% 60 жаштын болуп калды депчи. Чип менен биркаларды таратуу менен акчаларды чогултууга көп убакыт кеткендиктен анан эмдөө дарылоо иштери абдан төмөн болуп жатканын айтканмын болчумун да. Ошол маселе боюнча азыр абал кандай экен? Азыркы учурда сиз туура айтып кеттиңиз. Биздин ветеринарлар жаш курагы 60тан жогору болуп 57% деп атабыз. Ошол туура. Азыр жаш адистерди өзүбүзгө тартуу боюнча иштерди жүргүзүп, Агрардык университет, Манас Түрк университет, Ош мамлекеттик университет менен меморандум кол коюп, департаменттин служба кызмат ветеринария кызматы иштерди жүргүзүп атат. Биз менен меморандумдарды түзүп, азыр жаштарды биз көбүн алып атабыз. Бул жерде иштер жүргүзүүдө ветеринардык палата менен дагы иштерди жүргүзөбүз. Анткени себеби ветеринардык палатадагы ошо повышение квалификацияны жүргүзүп атышат. Ошол маселе өтө маанилүү маселе экен да. Эмне себептен 3 жылдан кийин алар пенсияга чыгып кетсе, мал чарбалык эмне болот деген маселе жаралууда да. Ошон үчүн сиз дагы өзүңүздүн көзүңүз көзөмөлдөп, ошол маселе тез ара чечип коюш керек. Рахмат, ийгиликтер каалайм да.